Договор барбы тазалык менен? Мына сөз, ответ, капитан милиции. Ана мен ереде мен не кылам, мен пенсионер. Акыркы учурда Ош шаарында таштандылар алынбай жатат деген пикир социалдык баракчаларда байма-бай жазылып, тазалык ишканасына нааразычылык күчөгөн. Мындан улам аталган ишкананын жетекчиси аймактык кеңештин адистери менен биргеликте кечээ рейдке чыгып, көйгөйлөр менен жеринен таанышты. Штраф 10 000 деп жазып кой. Чу дегенде эле Капаров көчөсүнөн чоң жолдун боюндагы аялдаманын жанына үйүлгөн таштандыга кезиктик. Чак түштө ким калтырганын эч ким көргөн эмес. Кварталдык комитеттин айтуусунда жер үйдүн тургундары атайын унааны күтүп олтурбай жолдун боюна таштап кете берет. Ага көп кабаттуу үйдүн жашоочулары, жакын жайгашкан кафенин таштандылары дагы кошулат. Ушинчеге келип атышат да. Мынагу новый көчөдөн көп түшүп атат. Аны жерде качырган балдар бар, тележка менен алып чыгат кечке. Абычты чыгат, бияк чыгат. Анан 55 деп мына баланын кичине немеси бар го. 55 деп чыгып атат, бирок баары чыкпайт да. Договор барбы тазалык менен? Түшүндүрүп айтпадыбы? Ошо 7-8де көргөн жокмун, түнкү саат 3те келет да. Эки смена бар деди, ошо 3те келгендерди сурасакчы. Демек сиздер тиги жака алып барбайсыздар? Жок. Башында 1-2 жол алып барганда ушул 1-2 эжелер чыгып, бияка койбогула бир, бияка койгонго болбойт дегенден иште койбой калдык ал жака. Бул жерде таштанды боюнча вообще маселе болушу мүмкүн эмес да. Бул жерде просто элге түшүндүрүштөрү жүрүш керек. Эртең менен саат 6-7де машина өтөт, кечинде саат 8деги машина өтөт. Ошондо чыгып туруп таштагыла деш керек да. Азыр мына жерде дагы бул бакындай. Таза экен, эмнечи? Таза. Бирок турат. Жок, азыр таза экен. Ол кечирээк келсеңиз, мындан да үйүлүп калат. Эртең менен саат 5те келсеңиз, мындан да үйүп койгон болот. Тазалык ишканасы бул жерге урна коюуга, деги эле таштанды калтырууга мүмкүн эместигин айтат. Анткени көп кабаттуу үйдүн алдында атайын урна бар. Ал эми жер үйдүн тургундары атайын таштанды чыгарган унаанын келишин күтүүсү кажет. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда бул жерге эскертүү белгиси коюлмак болду. Эскертүү. Жол боюнча же мүмкүн болбогон жерге таштанды калтырган жаранга Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 2000 сом. Ал эми юридикалык жактарга 20 000 сомго чейинки айып пул салынат. Бул жер шаардын кире беришиндеги арканын үстү. Элдин бардыгы келип сүрөткө түшкөн кооз жайдын үстүңкү бети. Төгүлүп чачылган таштандыдан жагымсыз жыт чыгып, көңүлдү иренжитет. Жергиликтүү жашоочулар жакын жайгашкан кафенин таштандысы айрыкча көптүк кылып жаткандыгын айтып даттанышты. Мы, говорит, деньги платим, но нам сказали вот именно в эти ящики кидать. Мы тогда тоже возмущаться стали. Потом хозяина позвали, и вот получилось вот такое вот. Нам, говорит, сказали оттуда, чтобы мы именно сюда приносили и высыпали. Силерге жалган айтып коюп туруңар. Урнадан ашып, чачылган таштандыларды шаардын көпчүлүк аймактарынан көрүүгө болот. Жашоочулар тазалык ишканасынын кызматкерлери тазалабай жатат деп даттанган болсо, аталган ишкананын жетекчиси кафе-ресторандар чоң өлчөмдөгү таштандысын мүмкүн болбогон жерге таштап жүдөтүп жиберүүдө дейт. Эскертүү. Көп кабаттуу үйдүн алдына коюлган урнага жер үйдүн тургундары, кафе-ресторандар, ишканалар таштанды таштоого мүмкүн эмес. Талапка ылайык юридикалык тараптар бир күндө 2 жолу эртең менен кечинде атайын сигнал менен каттоочу унааны күтүп, же өздөрү шаар сыртындагы таштанды талаасына жеткирүүсү керек. Мисалы мына азыр мына көрдүңөр, мына контейнерди көрсөткөн жерде, ал контейнерди биз күндө тазалайбыз да. Эми багы эртең менен келип тазалап кетсең, обедте келип туруп, уже толтуруп койгон болот да. Обедте эмес, уже жарым сааттан кийин келсең, уже толтуруп койгон болот. Негизи тазалык азыркы күндө мурда кандай иштеп аткан болсо, ошол эле темпте иштеп атабыз. Азыркы күндө иштебей калды, же алынбай калды деген сөз туура эмес. Ош тазалык ишканасында жалпысынан 457 адам эмгектенет. Аталган ишканага шаар казынасынан 35 миллион 500 миң сом акча бөлүнөт. Анын 80% айлык акыга, калган бөлүгү күйүүчү май жана унааларды оңдоп түзөтүү, башка чарбалык иштерге керектелет. Шаар боюнча 957 майда 140 чоң таштанды салуучу урна коюлган.
Кызматтык таштанды чыгарган унаалардын саны 58. Учурда элдин дебитордук карызы 11 миллион сомду түзөт. Мындан 4 жыл мурда бул көрсөткүч 54 миллион сом болгон. Сапарыбыз андан ары Масалиев көчөсүндө уланды. Буга чейин жол боюна таштанды чыгарып, эскертүү алган Айдай кафесинин ээси таштанды чыгарган унаа бизге келбей жатат деп даттанды. Уларбектин телефону бар менде. Мен дайым айтам, жерге чейин барат, келбей коет, биз күтүп турабыз, саат 12 болуп кетет, канча болуп кетет. Күндө ушул акыбал айланып кетейин. Түнү Уларбек деген бала чыгат да ночко. Ночко чыгып туруп, немеге чейин барат. Кара суунун светофору барбы? Ошол жерге чейин барат. Мына киши 10 жол кыдырат, мына киши. Бирнеси бар, келдиби? Мына күндө сурап турат мына киши. Келген жок, бизге келбей атат. Биз келсе ошо мына жерде мусор эртип. Жерде жакшыраак карагыла, карап, баштап жерден өтөт. Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Талант Капаров элдин арыз муңун угуп, аталган кызматкеринин ишин тыкыр көзөмөлгө алаарын убада кылды. Ошону менен бирге жергиликтүү жашоочуларды дагы тазалыкты сактоого чакырып өттү. Манас ата кичи шаарчасында жайгашкан бул аллея Ош шаарындагы эң кооз жана эс алууга эң ыңгайлуу жайлардын бири. Бирок бул жерде жаш балдар менен ээрчишип олтуруп, эс алууга дээрлик ыңгайсыз жана мүмкүн эместей көрүнөт. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандай, дал ушул олтургучтардын жанына мынтип таштандыларды таштаган дээрлик жаш балдар үчүн ыңгайсыз жана кооптуу десек да болот. Айтам, мен азыр эле айттым. Качан биз культураны үйрөнөбүз балам? Ошондо бирөө көрүп калбасын деп эле ыргытып коюшат. Мына жерде сознание болмой сайын дагы ушу кайталана берет. Аны үчүн квартальный комитет, домкомдор иштеш керек балам. Иштебей атат. Түшүндүрүштөрү жок болуп атат. Түшүндүрүштөрү жок. Кудайдын куттуу күнү эле ушундай таза эмес. Мен күнүгө эле чыгам, кечке амал. Күнүгө эле ушундай эртең менен чыксаң бардыгы мусор толгон болот, кечке маалда эле мусор толгон болот. Мына мусор ишенсеңер 10 күндөн бери жатат ал элек. Пакет болгон таштандыларды булардын көчөсүнө башка жактан эч ким атайын алып келип таштабаса керек. Албетте, өздөрү алып чыгып таштайт. Кайра эле балдары анын тегерегинде ойноп жүргөндүгүнө күбө болобуз. Жол боюндагы мындай таштандыларды көргөндө эле тазалык ишканасынын унаалары таштандыны чыгарбай жатат деген ой келет албетте. Бирок өзүңүздөр байкагандай, бул жерде урна жок. Же болбосо таштанды таштоого мүмкүн деген белги да жок. Демек, жөн эле таза жерге жергиликтүү тургундар десек да болот, мынтип таштандыларын таштап койгон. Азыр биз сиздер менен дал ушул пакеттин бирин көтөрүп алып, таштанды таштоого мүмкүн болгон урнага чейин чогуу барабыз. Канча кадам чыгарын бирге эсептейли. Кеттик анда. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин анча чоң эмес, орто кадамдар менен 174 кадамда мына ушул таштанды таштай турган урнага жетип келдик. Бул жерге урна толуп калды дегенченде дагы ушунун тегерегине койсо болоорун өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Ал эми буга окшогон көп кабаттуу үйдүн алдындагы таштандылар түнкүсүн алынат. Биз 2-3 саат аймакты кыдырып бүткүчө түн кирди. Мындан улам бир жолу түнкү рейсте таштанды чогултуп жүргөн унаадан кабар алалы дедик. Биздин жумуш сааты саат 8ден башталат. Ушул Шакирова көчөсүнөн башталат. Анан ушул бойдон чыгабыз да аркага чыгабыз. Экинчи немебиз ушу. Анан ал бойдон Масалиева көчөсү менен до конца барабыз, Манаска чейин. Анан ал жакта алып бүткөндөн кийин Тилеке Батыр менен биз келебиз. Кайра ошол мына Грен заводдон бүтөт Домута аяк немебизчи. Har günü saat 8'ge benim 8'ge tayar kılıp turgun dep şul jerdegi Oş тазалык baldары men 8'ge şul jerde бар жоғуну алып чыктырып кизип турам. Har günü келип иштешет. Эми кээ бирлери тоготкондору бар, тоготпогондору бар бул жумуштучу. Эми көтөрүлгөндөр деле бар да, ошо кафелерге келсекчи элерине. Мисалы биз барсак,
чакырганда 5 мүнөт 15 мүнөт күтөбүз да, биз башка территориябыз көп. Алар даже жарым саат ошондойдо чыгат. Эми аркылда адам. Жогорудагы адепсиз кылыктар бардык эле жашоочуларга тиешелүү дегенден алыспыз. Бирок таштанды таштап жаткан адамга кайдыгер карап, өтүп кеткен адамдын өзү дагы күнөөлүү экендигин сезүүсү кажет. Анткени шаар ошол адамдын жашап жаткан үйү. Биздин, сиздин үйүңүз.